Ташмаматов атындагы мектеп окуучулары менен Жумакадыр Мойдунов атындагы мектеп окуучуларынын арасында 17 март күнү чыр чыгып, натыйжада Ташмаматов атындагы мектепте окуган окуучу травматикалык куралдан жаратылган. Ал эми курал колдонгон Жумакадыр Мойдунов атындагы мектептин окуучусу буга чейин бул жерде окуган. Курал колдонгон окуучу Жумакадыр Мойдунов атындагы мектептен өткөн жылдын октябрь айында чыгып кеткендигин мектеп жетекчиси билдирди. Ал эми анын шериктери ушул эле мектепте 8-класстын окуучулары. Учурда эс алуу болгондуктан окуучуларды жолуктура алган жокпуз. Мектеп директору ата-энелер менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуучуларга карата чара колдонуу боюнча иш жүрүп жаткандыгын айтып өттү. Дайым тыгыз иштешебиз. Биздин мынау район боюнча мектептерде ички иштер бөлүмүнүн инспекторлору менен, прокуратуранын кызматкерлери менен мына январь айында жалпы чогулуш өткөн. Жалпы чогулуш өткөндө ата-энелерге прокуратура кызматкерлери, ички иштер кызматкерлери бардыгы балдардын тартип бузуулары жөнүндө аябай чоң чогулуш өткөрүп, түшүндүрмө иштерин жүргүзүп турган. ИДНдин балдары келип, дайыма иш жүргүзүп сүйлөшүп турат. Бирок кандай бул себептен чыгып кетти билбейбиз. Дайыма тыгыз ата-энелер менен тынбай чогулуш өткөрүп турабыз. Мына кыдыгып келип, мына шуну каттардын баарын берип мага. Мына баланы чыгарды, кайдады. Алып кетипти да. Бирок билим берүү башкармалыгынын башчысы Алишер Бакышев курал алган бала Жумакадыр Мойдунов атындагы мектепте окуй тургандыгын айтып, мектеп жетекчиси менен айткандары дал келген жок. Тагай Ташмаматов атындагы мектепте окуган жабыркаган баладан кабар албаган, бирок тиешелүү мугалимдерден түшүнүк кат алып, кызмат орду карала тургандыгын кошумчалады. Курал алып жүргөн Жумакадыр Мойдунов мектебинин окуучусу. Жабыркаган бала азыр үйүндө да. Мен да өз деңгээлинде атайын ошол боюнча аппараттык кеңешме өтүп, азыр ошол боюнча иликтөө жүргүзүп атат. Мектептин директорунан, соцпедагогдон, тарбиялык иштер боюнча директордун орун басарынан, класс жетекчиликтен түшүнүк каттарды алдым. Азыр иликтөө жүргүзүп атат. Ал эми Өзгөн районунун башчысы бул боюнча кабары жок экендигин айтты. Бирок буга окшогон окуяларды алдын алуу жана жоюу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Мен эми Илису боюнча кабар бар. Бул боюнча биз кечээ аппараттык кеңешмеде да начальник милиция менен да бул боюнча сүйлөшүлдү. Сүйлөшүп, аларга жанагы мынтыгы баягы не деп коет, документи жок мынтыктар боюнча дагы биз аларга айттык. Начальник милицияга да айттым. Эгерде документи жок мынтыктар болсо, булар без ничего эми документ кылып беребиз. Бекер акча эмеси жок деп, унун үстүнөн иш алып жүрүлүп атат өзү негизичи. Анан эми газовый боюнча мен действительно кабарым болбой калыптыр. Азыр тактадык. Бул боюнча тиешелүү органдар иш алып барып атат азыр. 17 март күнү Өзгөн районунун ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Жаз айыл аймагынын Кара Дыйкан айылынын тургуну 2002 жылы туулган бала денесинен жаракат алып, Өзгөн районунун ооруканасына кайрылганы тууралуу кабарланган. Аталган окуя боюнча Өзгөн районунун ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. Маалыматка караганда 17 март күнү Өзгөн районунун Жаз айылынын тургуну 2003 жана 2004 жылы туулган балдар кайым айтыша кетишкен. Пикир келишпестиктен улам 11-класстын окуучусу травматикалык тапанчадан ок чыгарып, ок жабырлануучунун эгине жана мойнуна тийген. Милиция кызматкерлери тарабынан тапанча окуучу баладан алынган. Тапанчаны кайдан алдың, мен таап алдым деп айткан көрсөтмөсүн. Азыр ошол ыкчам иштер жүрүп атат, ал кайдан алгандыгы боюнча. Азыр бул боюнча дагы аягына чыгарылат, кимден алган, кандай болгон. Акыркы ыкчам маалыматтар боюнча ал бирөөдөн сатып алган болуп атат. Эми алар кимден алганын азыр иштери, иликтөө иштери жүрүп атат. Ал эми бул балдардын ошондой аракети боюнча ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүңүздөргө белгилүү 22-23 март күндөрү ошол атайын арсенал операциясы жүргүзүлдү жалпы Ош областын аймагында. Ошондой ок атуучу куралдарды, мыйзам сактаган куралдарды жана башка жаргыч заттарды аныктап алуу боюнча. Жер-жерине тыныс иштер жүргүзгөнүнө карабастан тилекке каршы ушундай окуялар жүз берип жатат. Эскерте кетсек, Өзгөн районунда 20 март күнү 12 жаштагы бала аңчылык курал менен ойноп жатып, кокусунан 14 жаштагы агасынын башын атып алган. Милиция кызматкерлери мындай окуяларды болтурбоо үчүн мыйзамсыз куралдарды кайтарып алуу боюнча жерлерде иш алып барып жатат. 2018 жылы жалпы 74 курал укук коргоо органдарына кайтарылган. Фероза Ашымбай, Байбек Үсөнұлы, жаңылыктар.